Assalamu alaikum urmattуу көрүүчүлөр, сиздер менен Бек Шамиров. Бүгүн биз дүйнөдөгү эң тартиптүү, эң өнүккөн өлкөлөрдүн бири болгон Кытай тууралуу сүйлөшөбүз. Көпчүлүк адамдар Кытайды асман тиреген имараттар, миллиарддаган долларлык технологиялар, дүйнөнү басып жаткан заводдор жана тартип менен элестетет. Чынында эле бүгүн Кытай дүйнөдөгү экинчи экономика, 1,5 миллиард калкы бар ири мамлекет. Акыркы 40 жылда жакыр агрардык өлкөдөн чыгып, бүт дүйнөнү таң калтырган супердержавага айланды. Бирок элестетиңиз, 1,5 миллиард адамды башкаруу деген эмне? Бул жер шарындагы ар бир 5-чи адамды көзөмөлдөө деген сөз. Мындай элди жөн гана мыйзам менен эмес, өтө катуу система менен гана башкарууга болот. Жана Кытай дал ушундай системаны куруп чыкты. Бүгүн биз Кытайдагы жөнөкөй адамдарды дагы таң калтырган мыйзамдарын карайбыз. Бул жөн эле ушак эмес, бул реалдуу фактылар. Айрым мыйзамдар ушунчалык катаал болгондуктан дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгү жашаган адамдар мындай нерсе мүмкүн экенине ишенбей калышат. Андыктан каналга колдоо көрсөтүп, лайк басып коюңуздар. Биз баштадык. Жакында Кыргызстанда өлүм жазасын кайра кайтаруу тууралуу чоң талкуулар жүрдү. Айрыкча жаш балдарга каршы зордук, зомбулук жана мыкачылык менен адам өлтүргөндөр үчүн өлүм жазасын киргизүүнү президент өзү да колдоду. Андан соң коом экиге бөлүндү. Бир тарабы мындай кылмышкерлер жашабашы керек десе, экинчи тарабы мамлекет адам өлтүрбөшү керек деп чыгышты. Ал эми Кытайда мындай талаш дээрлик жок. Анткени Кытайда өлүм жазасы азыркы күнгө чейин бар. Жана эң таң калыштуусу, ал болгону киши өлтүргөн үчүн эмес, жалпысынан 68 түрдүү кылмыш үчүн колдонулуп келет. Ойлонуп көрүңүз, бир эле адам өлтүргөн кылмыш үчүн эмес, 68 кылмыш үчүн өлүмгө тартылат. Булардын катарына чоң суммадагы коррупция кирет. Эгер чиновник өтө ири өлчөмдө пара алса, өлүм жазасына чейин тартылышы мүмкүн. Баңгизат сатуу, өндүрүү же ташуу дагы эң оор кылмыштардын бири болуп эсептелинет. Айрым учурларда болгону бир нече 10 грамм оор баңгизат үчүн эле адам өмүрү менен кош айтышы мүмкүн. Бул жерде эң негизгиси, Кытайда мыйзам сен кимсиң деп карап олтурбайт. Жөнөкөй адамбы же чоң чиновникпи, мамлекет үчүн сен эң башкысы нерсе тартипти бузган адамсың. Ошондуктан Кытай дүйнөдө эң көп өлүм жазасы колдонулган өлкөлөрдүн бири деп эсептелип келинет. Албетте так сандар жашыруун, бул мамлекеттик сыр катары сакталат, бирок укук коргоо уюмдары жыл сайын миңдеген адамдар өлүм менен жазаланат деп эсептешет. Бирок мындан да эң суук факт, мурда Кытайда өлүм жазасына тартылган адамдын үй бүлөсүнө ок же инъекция үчүн кеткен чыгымдын эсебин жөнөтүү практикасы дагы болгон. Элестетиңиз, сиз уулуңуз камалганын гана билесиз, анан тирүү же өлүү экендигин да билбейсиз. Анан бир күнү мамлекет кызматкери үйүңүзгө келет, бирок көңүл айтуу үчүн эмес, өз уулуңуздун өлүм жазасы үчүн кеткен чыгымды төлөө үчүн эсеп алып келет. Көпчүлүк адамдар дал ушул документ аркылуу гана баласынын атылып кеткендигин билген учурлар дагы болгон. Бүгүнкү күндө бул практика расмий токтотулган, бирок себеби Кытай бийлиги бул адамгерчиликсиз экендигин түшүнгөндүктө эмес, көбүрөөк эл аралык басым жана дүйнөлүк сын күчөп кеткендиктен бул практиканы токтотуп койгон. Бирок эң негизги нерсе өзгөргөн жок. Кытайдагы деле тартип үчүн эң катаал мыйзамдарды колдонгон өлкөлөрдүн бири бойдон калууда. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Эми Кытайды дүйнө тарыхындагы эң өзгөчө мамлекеттердин бирине айланткан нерсе тууралуу сүйлөшөлү. Бул армия эмес, бул экономика дагы эмес, бул өз жарандарына болгон татаалдык көзөмөл системасы.
Elестетиңиz, Кытайда бүгүн 500 миллиондон ашык видео камера орнотулган деп айтылат. Бул дээрлик ар 3 адамга бир камера туура келет деген сөз. Алар көчөлөрдө, дүкөндөрдө, метродо, жолдордо, үйлөрдүн алдында бардык жерде турат. Бирок эң коркунучтуусу камеранын өзү эмес, алардын артында жасалма интеллект иштегендигинде. Система адамдын жүзүн секундтун ичинде тааный алат, жүрүшүн, машинасынын номерин, кийиминин түсүн дагы айырмалай алат. Бул система асман көзү деп аталат жана ал суткасына 24 саат токтобой иштейт. Бирок камералар болгону башталышы. Кытайда социалдык рейтинг деген система дагы бар. Муну жөнөкөй тил менен айтканда, мамлекет сенин кандай жаран экениңе баа берет дегенди билдирет. Ар бир адамдын өзүнүн рейтинги бар. Бирок бул банктан насыя ала турган кредиттик упай эмес. Бул рейтинг сенин бүт жашооңду аныкташы мүмкүн. Мисалы, жөө бара жатып, светофордо токтобой кызыл жарыктан өтүп кеттиңиз. Жанакы 500 миллион камеранын бирөөсү автоматтык түрдө жасалма интеллекттин жардамы менен жүзүңүздү дароо тааныйт жана бул маалыматты бийликке жөнөтөт. Айрым учурларда сүрөтүңүз чоң экранга чыгып, эл алдында уятка каласыз, рейтингиңиз түшүрүлөт. Жана мындан сырткары, поездде бара жатып тамеки чексеңиз, салыкты кечиктирсеңиз, айып пулду төлөбөй койсоңуз, өтө көп онлайн оюндарды ойносоңуз жана көп алкогол ичимдиктерди сатып алсаңыз, сиздин рейтингиңиз түшүп кетет. Эң кызыгы, булардын көбү дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө чоң кылмыш деле эмес. Бирок Кытайда майда эреже бузуу дагы чоң системанын ичинде автоматтык түрдө жазаланат. Эми эң маанилүү суроо, рейтинг түшүп кетсе эмне болот? Мамлекет айрым адамдарга учакка же ылдам поезддерге билет сатып алууга чектөө киргизет. Башкача айтканда, бир шаардан экинчи шаарга жетүү дагы кыйындап калат. Банктар насыя бербей коет. Айрым жакшы жумуштарга кире албай каласың. Мамлекеттик кызматка кирүү дээрлик мүмкүн болбой калат. Бирок эң суук жагы бул балдар маселеси. Айрым учурларда социалдык рейтинги өтө начар үй бүлөлөрдүн балдары престиждүү мектептерге же университеттерге кирүүдө тоскоолдуктарга туш болушат. Башкача айтканда, бир адамдын катасы бүт үй бүлөгө таасир этиши мүмкүн. Элестетиңиз, бала эч нерсе кылган эмес, бирок атасынын же апасынын айынан анын келечеги чектелип жатат. Бул жөн эле айып бул эмес, бул социалдык басымдын бүтүндөй системасы. Жана эң таң калыштуу фактылардын бири, кээ бир аймактарда кара тизмеге кирген адамдар боюнча эксперименттер дагы болуп, айрым учурларда андай адамга телефон чалганда кадимки күдөктүн ордуна автоматтык түрдө бул адам рейтинги төмөн деп эскертүү угулган учурлар да болот. Башкача айтканда, мамлекет сен тууралуу башка адамдарга дагы белги бере баштайт. Соттолгон эмессиң, түрмөгө камалган эмессиң, бирок сен акырындык менен коомдон сүрүлүп чыгасың. Бул фантастикалык кино эмес, бул бүгүнкү Кытайдын колдонулган реалдуу көзөмөл системаларынын бир бөлүгү. Кытай коому тууралуу видеолорду көрүп жатып, бир абдан кызыктуу кубулушту байкадыңыз беле? Эки адам бетме-бет туруп алып, бири-бирине болушунча кыйкырышат, бири-бирине сөгүнүшөт. Атүгүл кемсинтишет, бирок эч качан эч кимиси биринчи болуп муш көтөрбөйт. Көпчүлүк муну сырттан карап, кытайлар абдан маданияттуу, тарбиялуу экен деп баалашы мүмкүн. Бирок чындыгында бул жерде эч кандай маданият же тарбия жок. Бул таза каржылык эсеп бойдон калууда. Анткени заманбап Кытайда кимдир бирөөнү биринчи болуп уруу бул сиздин бүтүндөй жашооңуздагы эң зыяндуу жана кечирилгис катылардын бирине айланышы мүмкүн. Мунун башкы себеби мушташ үчүн административдик жазылуу мыйзамы. Кытайдын расмий эрежелери боюнча коомдук жайлардагы ар кандай физикалык кагылышуу, ал мейли бир жолу жаакка чабып коюу дагы автоматтык түрдө жаранды 5 суткадан 15 суткага чейинки мөөнөткө камакка алууга түз негиз берет. Бул жөн гана убактылуу эскертүү эмес, бул сиздин жеке өмүр баяныңызга өмүр бою өчпөс так болуп түшө турган реалдуу расмий абак жазасы болуп калат. Бирок бул тутумдун эң үрөй учурган нерсеси кадимки түрмө дагы эмес, 15 күн тез эле өтүп кетиши мүмкүн. Бирок мындан да оор нерсеси, Кытай мыйзамына ылайык жабыркаган тарап сотко жарандык доо арыз менен кайрылып, сизден эбегейсиз көлөмдөгү каржылык компенсация талап кылууга толук укугу бар.
Анын ооруканада дарыланууга короткон акчасы, моралдык чыгымы, иштей албай калган убактысы, ал тургай мушташтан алган психологиялык травмасы баары тыйынга чейин эсептелет. Кытай соттору мындай маселеде дээрлик 100% жабырлануучу тарапты гана колдоп келет. Дал ошол себептен Кытайда адамдар бир эле жолу ачууга алдырып муш көтөргөнү үчүн жылдап чогулткан бүтүндөй каржылык байлыгынан, үй жайынан заматта айрылып калган учурларда тарыхта толугу менен документтелген. Бирок кесепеттердин тизмеси муну менен эле чектелбейт. Биз мурунку бөлүктөрдө сөз кылган Кытайдагы глобалдык социалдык рейтинг тутумун эсиңизге алыңыз. Мындай коомдук мушташка аралашып, тартип бузган жарандын жеке социалдык рейтинги заматта төмөндөлөт. Ал эми рейтинг түшкөн мүнөттөн баштап адам үчүн чыныгы тозок башталат. Өлкө ичинде коомдук транспортторго бөгөт коюлуу, жакшы жумуштарга эшиктердин жабылышы, атүгүл балдарыңдын мектептеги келечегиге чейин көйгөйлөр жаралат. Дал ошол себептен улам кытайлыктар уруш учурунда таптакыр башкача, өзгөчө тактикалык жүрүм-тур моделини иштеп чыгышкан. Алар бири-бирине өчөшүп, жакын туруп алып, сааттап кыйкырышат, эң кир, эң оор сөздөрдү айтышат, бирок эч ким биринчи болуп кол көтөрбөйт. Демек, Кытайдагы адамдар мушташтын өзүнөн эмес, анын артынан келе турган юридикалык жана каржылык катаал кесепеттерден көбүрөөк коркушат. Мамлекет кадимки карапайым адамдардын ортосундагы жеке кагылышууларга чейин ушунчалык этерең кирип, адамдын табигый коргонуу реакциясын, ачуусундагы тутумдун алдындагы коркунуч аркылуу толук багындырган ири система. Дал ошол себептен бүгүнкү күндө Кытайда көчөдө мушташтарды өтө аз байкаса болот. Биз ата-энебизден СССРде ислам динине кандай тыюулар болгондугуну угуп келгенбиз. Көпчүлүгүбүз СССР убагындагы диний чектөөлөрдү тарых катары гана билебиз. Мечиттерди жабылышы, жашыруу, намаз окуу жана Курандарды катып жашоо өткөн кылымда калган деп ойлойбуз. Бирок дал ушул кубулуш, ушул мүнөттөрдө биз менен чектешип турган Кытай мамлекетинде кадимки расмий мыйзамдар аркылуу ишке ашып келүүдө. Бул жерде сөз эч кандай моралдык насааттар же диний ишенимдер тууралуу эмес, Пекиндин кабыл алган конкреттүү катаал мыйзамдары жөнүндө болуп жатат. Биринчиси мечиттердин архитектурасы, кытайлаштыруу мыйзамы. 2024-жылдын февраль айында Кытайда жаңы расмий мыйзам күчүнө кирген. Бул мыйзамга ылайык өлкөдөгү бардык жаңы салынуучу мечиттер бир гана кытайлык салттуу архитектуралык стилде курулууга милдеттендирилген. Ислам дининин негизги белгиси болгон күмбөздөргө жана мунараларга расмий түрдө тыюу салынган. Ал эми буга чейин курулуп бүткөн миңдеген тарыхый мечиттердин күмбөздөрү менен мунаралары бул мыйзамдын негизинде күч менен сүрдүрүлүп, арабча жазуулары заматта сырдалган. Алардын ордуна коммунисттик партиянын кызыл желектери жана Кытай тилиндеги саясий урандар расмий түрдө жазылып илинген. Кытайдын түндүк батышында жашаган 1 миллиондон ашык мусулман уйгурлары эч кандай соту жана тергөөсү жок, атайын түзүлгөн жабык лагерлерде кармалып турат. Расмий Пекин муну кесиптик билим берүү борборлору деп атаган. Бирок иш жүзүндө бул жерде динден расмий баш тартыруу, намаз окууга катуу тыюу салуу, чочконун этин жеп, спирт ичимдиктерин ичүүгө мажбурлоо сыяктуу катаал тартип расмий иштеп келет деп айтылат. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын расмий баяндамасында бул аракеттер адамзатка каршы жасалган расмий кылмыш катары бааланган. Кийинки катаал мыйзам улуттардын биримдигин бекемдөө боюнча үй бүлөлөрдү бириктирүү мамлекеттик программасы. Бул уйгур кыздарын кытайлык хан улутундагы эркектерге күч менен күйөөгө берүүгө жол ачкан эң катаал мамлекеттик долбоор болгон. Бул расмий программанын алкагында уйгур эркектери лагерлерде олтурган убакта алардын үйлөрүнө өкмөт тарабынан бекитилген этникалык кытайлар, хандар мыйзамдуу түрдө көчүрүлүп келинген. Бул тутумга каршылык көрсөткөн же Кытай улутундагы эркек менен үй бүлө куруудан баш тарткан уйгур үй бүлөлөрү заматта экстремист катары түз эле түрмөгө айдалган. Демек күйөөлөрү, жолдоштору абакта лагерлерде жатканда алардын үйүнө Кытай жарандары келип, анын кызына үйлөнгөн учурлар катталып келет. Мындан да таң калыштуу мыйзам бул коммунисттик партиянын жарандык атеизм мыйзамы. Бүгүнкү күндө коммунисттик партияда 100 миллиондогон адамдар иштеп келет. Алардын баары расмий түрдө атеисттер.
Rasmiy чиновниктердин, расмий мамлекет кызматында иштеген адамдардын Кудайга ишенүүгө мыйзамдуу укугу жок. Алардын баары расмий түрдө атеист болууга милдеттүү экени мыйзам алдында бекитилет. Кытай мамлекети үчүн кадимки диний баалуулуктар бул коопсуздукка шек келтирүүчү негизги коркунуч катары каралат. Себеби динге ишенген адам үчүн Кудайдын мыйзамы партиянын токтомунан дайыма бийик турган. Ал эми бул Пекиндин тоталдык көзөмөлү тутуму үчүн таптакыр жол берилгис көрүлүш болгон. Демек бүгүнкү күндө Кытайдын бийлигинде иштеп жаткан адамдардын баары атеисттер жана алар бийликке келип жатканда, мамлекет ишине кирип жатканда мен атеистмин деп мыйзам алдында өзүнүн атеист экендигин ачык айтып, эч бир Кудайга ишенбей тургандыгын айтып, андан кийин жумушка кире алган. Достор, бул чыгарылышта биз Кытайдагы катаал жана таң калыштуу мыйзамдар тууралуу айтып бердик. Андыктан бул видеого бир лайк коюңуздар, биздин каналга катталыңыздар. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Сизге бат авиабилет керекпи? Анда биздин WhatsApp'ка кайрылыңыз. Биз сизге арзан баада жашыруун комиссиясыз эң мыкты билетти 10 мүнөттө таап беребиз.